социалдык тармактарда сиздин активдүү экениңизди билебиз. Анан негизи эле карапайым калк менен онлайн баарлашуунун эффективдүүлүгү канчалык жана мамлекеттеги ушул санариптештирүү саясатына азыркы учурда кандай баа бересиз? Бул жерде санариптештирүү маселеси суроонун өзөгүн түзүп жатат. Ага кошумча сизди бүгүнкү күндө планшетсиз элестетүү мүмкүн эмес. Эмне себептен сиз башка өлкө жетекчилери, президенттери сыяктуу кагаздан карап окубайсыз? Эмне үчүн кагаз урушка колдонбойсуз? Рахмат. Рахмат сурооңузга. Онлайн жакшы, өзү негизи жакшы результатын берет. Эгерде онлайн чыгып турсак дагы жакшы болмок, бирок убакыттын тардыгына байланыштуу мен эми дайым эле онлайнда отура албайм да, иш көп. Санариптештирүү боюнча жакшы иштер жүрүп атат. Биз кече өкмөттүн курамын жана структурасын түзгөндө мурда санариптештирүү министрин ачпадык белек. Аны кайра служба кылып калтыралы деп чечкенбиз дагы кайра чечим кабыл алдык. Министрлик бойдон калтыра турган болдук. Мен Акылбек Үсөнбековичке тапшырма бергенмин. Кудай буюрса, эртең бирсү күнү болуп калат. Анткени министрлик бойдон калтырбасак болбойт экен да. Бир топ иштер жасалып калыптыр, аягына көп иштерге баягы тормоз болуп калат экен. Ошон үчүн биз ушундай чечим кабыл алдык. Ал эми планшет боюнча болсо, эми да сындап жүргөндөр да бар. Бул планшетти мен 12-жыл болуп баратат. Ручка менен кагазды колдонбойм мен. Ушул планшетке өткөм 2010-жылдан баштап десем болот. Анткени бул абдан ыңгайлуу нерсе да. 10 тонна кагазга баткан нерсе ушу бир планшетке батат. 10 тонна кагазга, элестетиңиз. Ошон үчүн мени сындагандын ордуна планшетке өтүңүздөр. Өтө элек журналисттер болсо, бирок журналисттердин баары өткөн да, компьютерде, беркиде эмеде отурасыңар да. Анан кийин бул абдан керектүү нерсе да. Анткени бардык жаңылык ушул жерде. Соцсеттерге киресиң, телевидениелер дагы, ОРТ, РТР, КТР, ЛТР бардыгы бар бу жерде. YouTube, CNN, дүйнөлүк немелердин баарын ушул жерден көрсөң болот. Ошондуктан ушул абдан ыңгайлуу да. Ал эми кагаз карагандан көрөкчү ушул жакшы да. Кагазды расход кыласың биринчиден. Анан муну оңдоп алганга да ыңгайлуу. Мисалы докладыңды өзүң жазып даярдап аласың дагы, анан керектүү моменттерде ошол процесс жүрүп аткан учурда дагы алчу сөзүңдү алып салып, кошчу сөзүңдү кошо койсоң дагы болот да. Абдан ыңгайлуу. Ошон үчүн баягы немеге өткүлө дер элем. Ал эми шылдыңдап аткандар болсо, мен аларга айтар элем, ушул менден бир мактанбайм, бир 15-16 жыл артта калып калдыңар деп айтайын дегем. Өткүлө андан көрө ушул планшетке. Абдан ыңгайлуу. 2 жылдык кагаз расходуңар эле өзүн актап алат. Быйыл сатып алсаңар 2 жылдан кийин өзүн актайт. Кагаз колдонбойсуңар.